Алена эже, сиз сабактарыңызда үй бүлөлүк иерархия тууралуу айтып келеткенсиз. Негизи үй бүлөлүк тартип деген эмне? Абдан жакшы суроо. Бардык эле тренингтердин бардыгында биринчи тартиптен башташ керек деген мындай эреже бар да. Ошол сыяктуу эле бул үй бүлөлүк тартип дагы биздин ата энелерибизден калган да, ата бабаларыбыздан калган. Эгерде үйдө тартип болсо, үй бүлөлүк тартип болсо, анда бардык жакшы нерсенин бардыгы тең ошондон башталат да. Мисалы үчүн үйдүн башы бул атасы. Үй бүлөдөгү ата биринчи орунда турат, ал кишинин айтканы бардыгы баягы аткарылыш керек. Ал үйдө авторитет. Мисалы үчүн менин үй бүлөмдө атамдын орду аябай чоң болчу. Мисалы үчүн атам отурган жерге биз даже ойночу эмеспиз да, аны айланып өтчүбүз. Ал жер мындай ыйык жердей болчу да. Ошол сыяктуу эле атанын орду аябай бийик экенин балдарга көрсөтүшүбүз керек, билгизишибиз керек да. Андан кийинки атадан кийинки эненин орду да. Андан улуу балдардын орду. Ошентип ирети менен кетиш керек да. Жана өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, үй бүлөдө атасы каза болгондо улуу балдары атанын ролун аткарып калышкандачы, бул мисалы атасы бар болгону үчүн эмес, атасы жоктуктан ээлеп алды да, ошол атасынын ордуна чечим чыгарып калды. Бул учурда кандай кылыш керек болот? Аябай жакшы суроо. Мен ушул жөнүндө айтып берейин деп көп күндөн бери камданып аткан болчумун. Аябай туура суроо болду. Бул аябай көп үй бүлөдө ушундан башталат да. Мисалы үчүн атасы каза болгон үйдө тууган уруктун бүт баары тең чогулат дагы, анан айтат: "Мынакей, айланып кетейин, сен эми үйдүн улуусусуң. Эми сен атанын ордуна ата болгон" дейт да. Ал атанын ордуна болуш үчүн ал дагы 30 жылга мурун төрөлүш керек болчу да. Демек, атанын ордуна ата боло албайт. Себеби ал 30 жашка кичүү. Анда опыт жок, андай балалуу болуп көргөн эмес, андай балдарды багып көргөн эмес, акылы жетпейт, опыту жетпейт, билими жетпейт биринчиден. Экинчиден, бизге жана көзгө көрүнбөгөн закондор бар да. Үй бүлөлүк тартип деген, баары өзүнүн ордунда болуш керек деген. Ошондо бала өзүнүн ордун бошотуп, атасынын ордуна барып туруп калат да. Эгер атасынын ордуна барып туруп калса, анда апасынын күйөөсүндөй болуп калат. Ошондой болгондо ал бала ойлойт: "Мен атамдын ордунда болушум керек да. Демек, үйдөгү баягы болуп жаткан ситуациянын бүт баарын тең мен контролдоп турушум керек. Мен карап турушум керек экен. Жоопкерчилик менин мойнумда экен. Мен иниме илин үйлөндүрүшүм керек экен. Карындашымды күйөөгө беришим керек экен. Апамды карашым керек экен." Анан үйдө баягы чоң сүйлөп баштайт. Апасын дагы уже какмалап баштайт. Апасына да үстөмдүк кылат, аны тыят, аны тартипке салгысы келет. Ошентип ал үйдөгү бардык тартип бузулат да. Апасынын экөөсүнүн ортосундагы мамиле бузулат. Анан ал өзүнүн бала катарында энергиясы бар да, күчү бар да, өзүнүн жашоосун алып кете турган эле күчү бар. Ал бир туугандарын атасынын ордуна алып кете турган күчү жок. Бирок ошо запастагы өзүнүн баягы кийинки жашоосуна керек боло турган энергиясын алып, атасына окшоп, анан өзүнүн бир тууганын үйлөндүрөт. Ага күчү кетип калат. Карындашын үйлөндүрөт, ага күчү кетип калат. Үй бүлөдөгү баягы көп тууган уруктун ортосундагы мамилелер бар да. Алардын бүт баарын өзүнүн мойнуна алат да. Анан мындай балдар ооруп калышат кийин. Себеби алы келбей калат. Мына көбүнчө грыжа болгондор, баса албай калышпайбы, сөөктөр кыйшайып. Ошолордун энергетический жүктөрү аябай көп болуп кетет да. Ошондо көтөрө албай калышат. Анан бир туугандардын ортосундагы мамиленин баары бузулат. Алар бир тууган болуш керек болчу да, ар ким өзүнүн ордунда бир тууган болуш керек болчу. Ал бир тууган болбой эле тиги ата боло албадыбы. Анан уруш талаштар баары ошондон башталат. Сен деле мен деле баласысың да, сен эмне мага кыйын болуп атасың деп башташат да. Анан ошондо үй бүлөдөгү ар жак бир жак түшүнбөстүктөр болуп баштайт. Анан баягы келген ырыскылардын баардыгы тең тартиби бузулат да. Үйгө келген ырыскы акчалардын баардыгы, дүнүйө, мал, жан деген, байлык дегендердин баардыгы тең ордулар бузулат. Бул дагы аябай кеңири тема. Негизгиси азыр ушул да эми.